Абдулла Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда бүгүн өзгөчө маанай өкүм сүрүүдө. Себеби президенттин жарлыгына ылайык улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарлыгынын алкагында Эне тил күнүнө карата бүгүн чет элдик студенттер кыргыз тилинде ырдайт аттуу республикалык фестиваль өтүүдө. Бул фестивалда дүйнө жүзүнөн келген студенттер кыргыз тилинде ырдап, кыргыз тилин такташат. Бұл фестивальдың негізгі мақсаты біздің мамлекетте билим алған шетелдік студенттер ар ким өзүнүн окуу жайында мамлекеттик тилде кыргыз тилин сабак катары окушат. Бирок бир гана билим катарында теориялык сабак окубастан мындай бир кыргыз элинин маданиятына биз өнөрүбүзгө дагы тереңирээк мындай сүңгүп таанышсын деп ушундай долбоор аркылуу кыргыз тилинин башка кырларын да ачып, ушул өзгөчө маданият өнөр жаатында дагы жөндөмдөрүн арттыруу жана кыргыз тилине болгон мамилесин күчөтүү. Мына ушинтип кезектеги 3-чү жолу фестиваль өтүп атат. Азыр Бишкек Кыргыз Республикасындагы 10 окуу жай катышып атат. Эл аралык Эне тил күнүнө карата кыргыз ырлары чет өлкөлүк студенттердин аткаруусунда аттуу республикалык фестиваль быйыл 3-чү ирет уюштурулду. Самалыктык Хусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети өткөрүп, ага жогорку окуу жайлардын ректорлору, студенттери жана мамлекеттик катчы Арслан Койчиев катышты. 2021-жылы негизделген бул фестиваль жылдан жылга өзүнүн катышуучуларынын санын жана көркөм деңгээлин арттырып келет. Анын алкагында чет өлкөлүк студенттер кыргыз тилинде ырдап, бий аткарып гана тим болбостон кыргыз элинин бай тарыхын, үрп-адаттарын жана салт санаасын чагылдырган сахналык көрүнүштөрдү жана улуттук оюндарды көрсөтүп, көрүүчүлөргө өзгөчө маанай тартуулашты. Salam aytamiz. Бұл ел аралық Эне тил күнү деп аталат. Себеби өткөн кылымдын 90-чы жылдарында ушул кээ бир тилдерди сактоонун зарылчылыгы келип чыккан. Анан ал эми 2002 жылы Бириккен Улуттар уюму атайын резолюция кабыл алган эле. Себеби дүйнөдөгү могу маданий көптүрдүүлүктү, тилдик лингвистикалык көптүрдүүлүк жөнүндө жалпы коомчулук, жалпы дүйнөлүк коомчулук билүү керек. Мына ошол билүү маданиятын калыптандыруу үчүн атайын күн деп жарыяланган. Мына бүгүн кыргыз жеринде дагы ошол күндү белгилеп атабыз, себеби бул биз үчүн өтө маанилүү. Мына жана сөзүмдө айта кеткендей, кээ бир тилдер жоголуп баратат. Мен өткөндө Ниф элинин атактуу жазуучусу, Айтматовдун досу, замандашы Владимир Санги менен жолуктум. Ошол телефон менен сүйлөшүп атканда аябай кейиди. Мен Нифки тилинде сүйлөп аткан эң акыркы адаммын деди. Ал деген ошо Нифки тилин сактап калууга, Нифки маданиятын жайылтууга өмүрүн арнады. Бирок тилекке каршы заман ушундай экен, доор ушундай экен, жоголуп баратат. Мына ушул маселени биздин улуу жазуучубуз Айтматов да айткан. Совет заманында кыргыз тили аз жерден жоголуп кете жаздабадыбы деп. Себеби тилди сактоого ал киши дагы аябай күчүрөгөн эле. Кудайга шүгүр, мына биз азыр кыргыз мамлекетинде кыргыз тилин сактоого көп күчүрөп атабыз. Ошонун ичинде мен өзүмдүн сөзүмдө кантип сактайбыз? Эски байыркы замандардан берки, байыркы түрк замандарынан берки эстеликтерибизди кайрадан азыркы кыргыз тилине алып келели деген идеяны көтөрүп атам. Ошонун ичинде Орхон Енисей жазуулары, ошонун ичинде Ырк Битик деген байыркы түрк урун жазуусу менен жазылган эстелик бар, Лондон китапканасында турат. Ошолорду которолу. Ошонун ичинде мына 1303 жылы жазылган Кодекс Куманикус Кырымда жазылган. Ошону азыркы кыргыз тилинде которолу. Махмуд Кашкари, Жусуп Баласовдун чыгармаларын жаңыча азыркы заманга ылайыктап алып келели деген маселени көтөрөт.
Кыргызстандын илимий коомчулугунан Могол доорунда Индияда сакталган eski Türk, байыркы түрк тилинде жазылган Келурнаме деген сөздүк бар. Бул сөздүктү азыркы кыргыз тилисиз түшүнүү мүмкүн эмес. Мына бул эстеликте дагы, эмгекте дагы азыркы жаңы моонга алып келишибиз керек. Биз ошондо гана тилибизди сактайбыз, биз ошондо гана тилибиздин байлыгын, тилибиздин көптүрдүүлүгүн, тилибиздин тарыхын билебиз. Фестиваль калтырган сезимдер дагы көпкө сакталаары шексиз. Бүгүн биз Пакистандан, Индиядан, Кытайдан, Орусиядан деги эле койчу жана башка көптөгөн өлкөлөрдөн келген чет өлкөлүк студенттердин биздин классикалык жана заманбап ырларды ырдаганын уга алдык. Бул иш-чара тил үйрөнүүгө эч кандай чек жок экенин, биздин улуттук дөөлөттөрүбүз дүйнөлүк жаштарды бириктире аларынын далили. Мындай иш-чаралар өсүп келе жаткан муунга үлгү болуп, эл аралык ынтымакты бекемдейт деген ишеничтебиз.